Саламатсыздар урматтуу мекендештер, мына биз бүгүн Москва шаарындагы аксакалдар кеңешинин аксакалдар мүчөлөрү менен жолугушуп отурабыз. Метро университет ушул учурдан дагы айтып кетсек болот. Жаштар билим алган тармак экен. Ушул жерден жакшы ой бөлүшүүгө бүгүн аксакалдар кеңешинин мүчөсү Турдубаев Акирам агай келип отурат. Акирам агайдын орду албетте коомчулукта, Москва кайрыктарында өзүнүн салмактуу орду бар. Устат катары, котормочу катары, Эсениндин сыйлыгынын лауреаты катары биз агайды жакындан жакшы билебиз. Жана ошондой эле Кыргыз жазуучулар союзунун мүчөсү, көптөгөн ырларды которуп, өзүнүн өздүк ырларынын дагы автору болуп жүрөт. Анда эмесе ушул бүгүнгү суроо жоопторго өтсөк, агай сиз аксакал катары азыркы коомчулуктагы адабият, кыргыз адабиятыны, поэзиясыны таанытууда жаштарга кандай кеп кеңешиңизди, оюңузду бөлүшүп кетесиз? Анда эмесе сизге сөз берсек. Саламатсыздарбы? Ар бир чыгармачыл инсан өз казанында гана кайнай бербей, дүйнөлүк поэзия үлгүлөрү менен таанышыш керек деп ойлоймун. Мына бүгүн Москва жергесинде өтө көп жаштарыбыз турмуш шартына байланыштуу иштеп, жашап жүрүшөт. Булардын ичинде менин билгенимен чыгармачылык кылып, ыр жазып, калем кармап, проза менен алектенип жүргөн жаштарыбыз бар. Албетте менин айтар негизги кеңешим орус адабиятынын жогорку үлгүлөрү менен таанышуу керек. Мүмкүн болсо которгонго да аракет кылыш керек кылып. Азыр жаштар энергиясы көч, баягы ташты чайнаса аш кылып жибере турган учурунда аракет кылса, бардык иштин үдөсүнө чыкса болот. Менин жаштарга айтарым, бир гана дүйнө, материальный дүйнөнүн аркасынан кубастан ушул руханий байлыкты байытканга аракеттенсе, анын мындай берер эмеси, салмагы, турмушка болгон таасири өтө көп болот деп ойлоймун. Өтө сонун рахмат. Сиздин кеп кеңешиңизге дайыма муктаж болобуз. Жаштар ушул учурдан пайдаланып, ушул аксакалдар кеңешинде мүчөлүк өзүнүн орду менен биргеликте ушул ыр жазуу жагынан дагы бүгүн эми поэзия, аксакалдар кеңешиндеги поэзияга, маданиятка, адабиятка жакын инсан экенин көрүп турасыздар. Анда эмесе агайдан жакшы ырларды окуп беришини суранабыз албетте. Атамды эстеткен аскалар, шамалдардан жалкып өспөй бетеге, саймак окшойт чеберчиликне деген, купайкесин салып алып желкеге, кой кайтарчу бийик кырда атакем, элпек чуркап эркин өскөн килемтөр, көргөн сайын эске салат атамды, чокудагы көзгө сүйкүм мөңгүлөр, элестетет ак калпагын качанкы, атам окшоп чөккөн сымал оюна, сүрүдүү турат асказоолор энсиреп, булут болуп бир асылып мойнуна, букту жазып алгым келет өңгүрөп. Рахмат. Агай дагы бирди окуп бериң, жүк болсун. Макул, мекен тууралуу аэропортту деген ырымды окуп берейин. Кыймыл жок аэропортту басып туман, жай гана жаап жатты кары себелеп, аттардай таң ашырып каңтарылган турушат самолеттор аянтты элеп,
буфетте тиги үстөлдө ысык кофе, сырт жака телмиремин көзүмдү албай, оюмда алдакайда жүрөм жеке, бууланган кофе içүүгө дитим барбай. Дал ошол өтө ыңгайлуу аэропортто билдиңби эмнелерди ойлодум мен, эңседим жылынсам деп колумтого, куп-кургак жылуу жерде турган менен, ак таңды анан чыйыр балчык жолду эстедим өткөндөргө учуп кыял, жылынган кезегинде көп жолоочу күткөнсүп биздин боз үй турган чыгар. Рахмат. Сонун сыяңыз дайыма өчпөсүн агай, чыгармачылык ийгилик, дайыма ушинтип ыр жазып, сезимдер сересине көкөлөп жүрө бериңиз. Рахмат. Чоң рахмат.